Арбаңыздар, урматтуу биздин көрүүчүлөр, сиздер менен биз кайрадан көрүшүп жатканга абдан кубанычтабыз. Бул жолу Авангард компаниясынын турак жайларынын биринде жайгашкан француз тилиндеги квартираны сиздер менен чогуу көрүп чыкканга. Жүрүңүздөр. Белгилүү модельер Коко Шанель айтмакчы, ар бир айымдын гардеробунда кара түстөгү өнөгү болуш керек деген. Анын сыңарындай эле менин оюмча ар бир дизайнердин портфолиосунда кара түстөгү элементтер менен жасалган интерьер болуш керек деп ойлойм. Ал эми биздин интерьер болсо, алдыңыздарда өзүңүздөр көргөндөй күзгүлөрдүн рамкасы, ошондой эле линия болгон брашкалар, керек болсо плинтустар дагы кара түстөрдө айкалышып, бул үйдүн көркүн ачты десек болот. Өткөндөй да бул жакта кара түстөгү элементтерди байкасаңыздар болот. Аркамда турган витражный раздвижной эшиктер жана ошондой эле бардык жакта аз-аздан болсо дагы кара түс бул жакта өзүн ар дайым эскертип турмакчы. Эмнегедир баарыбыз эле кара түстөн ар дайым коркуп келебиз, бирок дегенде архитектурада жана дизайнда тескерисинче бул өзгөчө стиль бергенге жардамдашмакчы түс болуп саналат. Ар бир түс же болбосо форма жөн жеринен болбойт. Айтайын дегеним өзүңүздөр байкагандай арканын формасы, бул жакта витраждагы формада, керек болсо ушул дивандарда дагы бардык жерде ушул мягкий болгон угол менен арка камтылган идеяга. Аны биз көп жерден байкасак болот. Айтайын дегеним шторанын элементтерде да ошол овальный формалар камтылган. Жашообуздун 3/4 бөлүгү тамактануу учуру менен өткөн. Ал эми акыркы убакта биз ошол убактыбызды көбүнчө кафе ресторандарда коротуп жатабыз. Эмне себептен үйүбүздө деле ошондой ыңгайлуу жана кооз кылыш бизде шарт эмес. Өзүңүздөр байкагандай, бул жакта 2 зонага бөлүнгөн. Островной эртең мененки тамактануу же болбосо баарлаш үчүн. Андан кийинки зона бул общий үй бүлө менен кечки тамакка же болбосо коноктор менен чогулчу зона болуп эсептелет. Бул жакта монохромный фреска, чоң, мындайча айтканда ресторандын бир VIP комнатасы десек болот. Мурун мен дизайнер болгонго чейин ойлочу элем, кыздардын бөлмөсүндө гана бардык шарттар болуш керек деп. Ал эми дизайнер болгондон кийин оюмду албетте өзгөрттүм. Өзүңүздөр көргөндөй бул жакта 2 балага арналган бөлмө, сабак окуп турган бардык шарттары түзүлгөн. Керек болсо бул жакта дагы боор менен жаза турган доскасы бар. Технологиянын өнүгүшү менен биз шкафтарды бир гана функция үчүн жасабаштан буларды как декор элемент катары колдоно алабыз. Жана айтып өткөндөй эле бизде бул жакта кара түстөгү элементтер колдонулган. Сиздер байкагаңыздардай доминонун элеси чагылдырылган бул жакта. Ал эми кийинки бөлмө бул ата-эненин уктоочу бөлмөсү, сөзсүз түрдө гардероб жана ванналары менен. Мындан бери келсек, бул жакта атайын кошумча шкаф катылган. Бул көп көзгө илинбей тургандай болуп атайын жасалган. Албетте эң ыңгайлуу кровать. Анан бул жагында туалетный столик же болбосо косметика зона и читальный зонасы деп 2 зонага бөлүп жасаганбыз ушундай.
Интерьер сиздин жашооңузда эң чоң мааниге ээ, себеп дегенде сиздин күнүмдүк жашооңуз ал жакта өтөт. Көңүлүңүз көтөрүнкү болушунча жана жашооңуз сапаттуу болушунча бул эң чоң роль ойнойт. Ошондуктан баардыгыңыздарга эң жакшы жакта сапаттуу жана көңүлдүү жашоосуңузду каалап, сиздер менен биз Жибек Конокбаева жана Этаж дизайн студия кийинки сиздин объектиде көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.